ушул Ханафи фондду чоңойтуп, Ханафи диний уюмга айландырып, ушул жамаатыбызды кичинертпестен кайра чоңойтуп, аянтыны кеңейтип отурган устазыбыз көптөгөн мажлистерди калтырбастан өткөрүп берип жатат. Дагы мен сиздерге бир маалымат берип кетейин. Мына бир жума болбостон мурда Нижний Чүйгө барып, дагы маулид өткөзүп бердик. Ушул дин Ханафи уюмдун атынан устазыбыз абдан жакшы таасирлүү маектерди кылып берди. Элдер абдан кубанып, ыраазы болуп, устазыбыздан буйруса дагы келиштерине үмүт кылып күтүп калышты иншалла. Эми сөзүмдүн кезеги келип, мен дагы ушул улуг заттан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөнүндө бир аз сүйлөп болсо дагы өзүмдүн көкүрөгүмдү бир аз көрктөп, баардыгыбыздын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атыны сүйлөгөн сайын денебиз көрктөнөт, жүрөктөрүбүз нурланып, көздөбүз сүйүнөт иншалла. Мына ушундай сүйүнүшкө мен да шерик болгум келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн атында Мухаммад деген тамга бар. Ар бир тамгасы мим ал-миннат. Кааннаху таала якул: "Амунну ала умматика би'итқихим минан-нар." Мен сенин үммөтүңдү, Мухаммад, мим деген атыңдын фазилаты менен, шарафаты менен дозоктон куткарамын деди. Мына ушул үммөтүңө жакшылыгым ушул. Ушул менин жакшылыгым, миннатым деди. Андан кийинкиси ал-ха ал-мухаббат. Аж'алу махаббати фи кулуби умматика. Мен өзүмдүн сүйүүмдү сенин үммөтүңдүн жүрөктөрүнө коёмун деди. Мынакей бардыгыбыз Аллах субхана тааlanын сүйүүсүнө дава кылабыз, болгондугу үчүн дава кылабыз, урматтуу жамаат. Үчүнчүсү дагы ал-мим. Ал-магфират. Мааниси Аллах субхана таала агфиру зунуба умматика. Мен бардык үммөтүңдүн күнөөлөрүн кечиремин дейт. Аддал давамуддин ила яумил кияма ла юнзау минхум. Диндери кыямат күнгө чейин улана берет. Мен башка пайгамбарлар сыяктуу диндерин алып коюп, башка дин бербеймин. Ушул ислам дин менен ала давам кыямат күнгө чейин кете берет деди. Мына ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атыда өтө бир ыйык, касиеттүү сөздөр бар экен. Энди урматтуу жамаат, бир күнү Аббас разияллаху анху айтат: "Ахдакту назара бин наби саллаллаху алейхи вассалам." Мен пайгамбар саллаллаху көп тигилип карап калдым. Факала я ам. Мен айттым: амеким. Пайгамбар саллаллаху айтты: амеким, хал мин хажатин. Сен бир муктажчылыгың, жумушуң барбы? Мен абдан карап калдым го тигилип. Култу наам. Мен айттым: ооба. Сизди ламма арзаатка халимату ва анта ибн арбаина яуман. Мен сизди көргөнмүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат: кичинекей 40 күндүк бала болуп турган кезиңизде сизди Халима эмизип жаткан эле. Фааратта ан табкия. Мына ошондо сиз ыйлагыңыз келди. Ва раайтука тухатибул камара ва юхатибука билугатин лам афхамха. Карасам, сиз ай менен сүйлөшүп атыптырсыз, биз түшүнбөгөн лыгат менен, сөз менен. Ошондо эмне деп сүйлөштүңүз? Айтсаңызчы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фаратту ан абки." Абкия, мен ыйлаганды кааладым. Факала ли камар ла табки. Камар мага айтты, ай айтты, ыйлабагын. Фалау кутира мин думуика катратун алал ард, қаллабаллаху ал-хадра'a алал габра. Эгер сенин көз жашыңдан бир тамчы жерге түшө турган болсо, Аллах Таала асман жерди антар төнтөр кылып жиберет деди. Жерди асманга каратып коет деди. Ошондуктан көз жаш төгө көрбө деп жанагы ай мени соротту дейт. Фасаикал Аббасу бидалик. Бул сөздү угар менен Аббас разияллаху анху эси болуп калды. Факал азидука я ам. Дагы айтайынбы? Кала наам. Айтыңыз, Аллахтын элчиси. Карасанил кимату фи жанибил айсар. Мени ороп жаткан кезде жабайыкка сол жагым бир аз кысылып калды. Фааратtu ан абкия. Мен ошондо дагы ыйлайын дедим. Факала лил камар. Ай мени карап туруп айтты: "Ла табки я хабибаллах." Аллахтын хабиби, ыйлабагын. Fa in waqa'a min dumu'ika qatratun 'ala al-ard.
Егер сенин жашыңдан жерге тамчылай турган болсо, лан таншаққил арду ан хадратин ила яумил қияма, ила яумил қияма, қиямат күнгө чейин бир да көк жашыл чөп өспөй калат жер бетинде деди. Мына ошондо фасакатту шафқатан ала уммати, үммөтүмө мен ачынып, шафқат кылып ыйлабадым. Фасаикал Аббас, Аббас разияллаху анху дагы эс болуп калды. Фақала акунта та'ламу залика ва анта ибн 40. Сиз ушул нерсени 40 жашар кезиңизде 40 күндүк бала элеңиз ушуну билип турдуңузбу деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям валлази нафси биядих, ант ичем Аллах таалага, лақад кунту асмау сарирал қалами ала лаухил махфуз ва ана фи зулматил ахша. Мен энемдин ичегилердин арасында курсагында болгон кезимде калемдин кыймылдап жаткан үнүн да угуп турганмын энемдин курсагында дейт. Тагдырды жазып жаткан калемдин да үнүн угуп турганмын дейт. Афа азидука я ам, амеким дагы айтайынбы деди. Кала наам, айтыңыз я Аллахтын элчиси деди. Кала валлази нафси биядихи инна Аллаха яб'асу 100,000 набийин ва 24,000 набийин ма фихим набийюн алима аннаху набийюн хатта юб'ас. 124,000 пайгамбарды Кудай Таалам жөнөттү. Мен Аллага ант ичип айтамын. Ошол 124,000 пайгамбарлар өздөрүнүн пайгамбар экендигини бөбөк кезинде билген эмес. Хатта балуга ашудда, те улгайып бир жашка жеткенге чейин билген эмес. Yani ma'nal ashud huwa 40 sana, 40 yaşga çeyin. İlla İsa, bir gana İsa bilgen. Fa innahu lamma nazala fi min jawfi ummihi, Peygamber İsa peygamber enenin kursağından düşken kezde, qala inni Abdullah, qad ataniyal kitab. Men Kuday'dın kulumun, Kuday bana kitap berdi, İncil'di berdi dedi. Andan keyin ikinci böbök kezinde peygamberliğini bilgen İbni Ahika, senin özünden ağandın balası menmin dedi. Afa aziduka ya am. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Dağı koşayım mı aytayım mı dedi. Kala naam. Aytınız ya Allah'ın elçisi. Kala lamma vulittu leyletel isnayn. Halakallahu sab'a cibalin fis semavati sab'i ve mala'aha minel malaikati ma la yuhsihim illallah. Allah Teala men düşenbe günü törölgön kezde Kuday Taalam 7 kavat asmandan 7 toğunu jarattı her bir kavatında. Alardın bardığın periştelerge tolturdu. Anın periştelerden sanını hiç kim bilbeyt Allah'tan başka. Yusabbihun Allah ve yuqaddisunahu ila yevmil kıyama. Allah Teala'ga tasbih aytıp, takdis aytıp Allah Teala'nın uluqtap duruşat kıyamet günü geçeyin. Allah Subhanahu ve Teala ve yec'alu savaba tasbihihim ve takdisihim li abdin zukirtu bayna yadayi fasalla aleyya. Oşol tasbihtin, oşol takdistin, oşol zikirlerden sobunu Allah Subhanahu ve Teala men eskerilgen kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atı çıkkanda je körsöңүz, je uksanız, je okusanız, kanday bolbosun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atına idrak etken bolsoңуз, salavat ayta turgan bolsoңуз, muna oşol sooptordu Kuday Taalam oşol insanga ıygarat, belek kılat deyt urmatlı cemaat. Kanday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muna şunda bir uluk zat eken, Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga te razı bolgunga çeyin berem dep uada kılgan. Ошончолук көңүлүн аяган устаздарыбыздын баяндарыбыздан пайгамбарыбыздын өтө бир даңазалуу даражасы бар экендигини баардыгыбыз туюндук иншалла. Мына ошентип Аллах субхана ва таала баардыгыбызга ошондой улук затка салават айтышлыкты дайым насип эткен болсун. Тилдерибизди пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават менен алектейлик, жүрөктөрүбүздү пайгамбарга болгон ишк мухаббат менен толтурайлык. Ва ахири дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin ва саллаллаху ала саййидина ва хабибина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям.